Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлиги видео жазууну таратпоо үчүн акча талап кылган кызматкерлер кармалганын билдиришти. Ичкиликтөө кызматы ички иштер органдарынын катарынан аргандай чыккынчылардан, паракорлордон, мыйзамдуулукту бузуучулардан жана коомдун көз алдында милициянын беделин түшүргөн кызматкерлерди тазалоого багытталган иш улантууда. Бул тууралуу аталган министрликтен билдиришти. Маалыматка ылайык 11 майда ички иликтөө кызматына жаран кайрылып, Искен жана Каниет аттуу милиция кызматкерлери 2022 жылдын март айынан тартып арыз ээсинин телефонуна жүктөлгөн видео жазууларды таратпоо үчүн 15 000 сом акча талап кылып жатышканын көрсөтүшкөн. Аталган факты кылмыштардын бирдиктүү реестерине катталып, кылмыш жаза кодексинин 343-беренеси опузалап пара талап кылуу менен кылмыш иши козголгон. 3-июнь күнү саат 20:20 чамасында талап кылынган сумманы ал учурунда Бишкек шаарынын Сверлов райондук ички иштер башкармалыгынын улук ыкчам өкүлү жана Бишкек шаарынын Сверлов райондук ички иштер башкармалыгынын тергөөчүсү кармалышкан. Жеке тинтүү учурунда кармалгандардан буюм далилдери табылып алынган. Кармалгандар сурак жана башка тергөө аракеттеринен кийин Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайына киргизилген. Ички иштер министрлиги жарандардын даттанууларын жана арыздарын кароого формалдуу мамиле кылуу, кылмыштарды каттоодон баш тартуу, пара талап кылуу, оройлук сыяктуу фактыларды табууга өзгөчө көңүл бурулуп, кескин чаралар көрүлөрү турганын эскертет. Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматы.